Алабука кесиптик колледжинин математика окутуучусу Акишева Гүлшайыр Ниязбековна. Жогорку математика сабагы. Финанс адистигинин 2 курсу. Бүгүнкү сабактын темасы сызыктуу алгебралык теңдемелердин системасы жана аларды чыгаруу методдору. Сабактын максаты сызыктуу теңдемелер системасынын чыгаруу жолдорун үйрөнүү, сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу көндүмдөрүн калыптандыруу жана өнүктүрүү, талыкпай билим алууга тарбиялоо. Сабактын планы: 1. Теңдемелер системасын матрицалык метод менен чыгаруу же тескери матрица ыкмасы менен чыгаруу. 2. Крамердин эрежеси боюнча чыгаруу. 3. Гауссдун методу менен чыгаруу. Эң белгисиздүү, эң сызыктуу теңдемелердин төмөнкү системасын карап көрөлү. Бул системада балдар x1, x2 жана башка xn бул белгисиздер, ал эми a, i, j түрүндөгү берилген сандар белгисиздин коэффициенттери. Мында i 1, 2 жана башка m деген маанилерди кабыл алат, j барар 1, 2 жана башка n деген маанилерди кабыл алат. v1, v2 жана башка vn бош мүчөлөр. Бул системанын чыгарылышы деп белгисиздердин ордуна койгондо системанын бардык теңдемелерин туура барабардыкка айландыра турган белгисиздердин маанилеринин жыйындысын айтабыз. Эгерде система жок дегенде бир чыгарылышка ээ болсо, биргелешкен. Бир да чыгарылышка ээ болбогон система биргелешпеген деп аталат. Ал эми бир гана чыгарылышка ээ болгон система аныкталган, ал эми бирден көп чыгарылышка ээ болгон система аныкталбаган система деп аталат. Биз лекциялык сабактарда системанын негизги матрицасы, кеңейтилген матрицалары менен таанышканбыз. Негизги матрицанын элементтери теңдемелер системасынын белгисиздеринин коэффициенттери болуп саналат. Ал эми матрицанын элементтерине бош мүчөлөрдүн маамчасын кошуу менен алынса, кеңейтилген матрица деп аталат. Эгерде системанын бош мүчөлөрү нөлгө барар болсо, анда система биртектүү деп аталат. Эми балдар, системаны чыгаруу методдоруна токтололу. Мисалы, төмөнкүдөй теңдемелер системасы берилсин. Бул теңдемелер системасын матрицалык метод же тескери матрица методун колдонуп чыгарайлы. Бул системанын белгисиздеринин коэффициенттери түзгөн матрицаны эмдеп белгилеп алайлы? Ал эми бош мүчөлөрдүн маамчасын v деп белгилеп, белгисиздердин маамча матрицасын x деп белгилейбиз. Тескери матрицасын табуу үчүн 1. Системанын аныктагычын эсептейбиз. 2. Матрицанын элементтеринин алгебралык толуктагычын табабыз. Системанын аныктагычын үч бурчтук эрежеси же Сариустун эрежеси менен эсептейбиз. Сариустун эрежеси сүрөттө көрүнүп турган схема боюнча эсептелет. Оң жаккы диагонал менен эсептегенде плюс белгиси менен, сол жаккы диагонал боюнча эсептегенде минус белгиси менен алынат. Системанын аныктагычы бул системадагы белгисиздердин коэффициенттеринен түзүлгөн аныктагыч. Мында аныктагыч 60-ка барабар болуп, 0-гө барабар эмес. Эми аныктагычтын элементтеринин алгебралык толуктагычын эсептейбиз. Алгебралык толуктагычты a, i, j менен белгилейбиз. Ал a, i, j барабар -1-дин i плюс j көбөйтүү m, i, j-га барабар. Мында m, i, j
А, Е, Ж элементinin минору. Анықтағыштың қалаған элементінің минору деп, ошол элемент турган мамычаны жана сапчаны сызып салгандан кийинки калган экинчи тартиптеги анықтағышты айтабыз. Бул анықтағыштарды эсептеп, алгебралык толуктагычтарды табабыз. Мында анықтағыштын элементинин алгебралык толуктагычы анын минорунан белгиси боюнча айырмаланып турат. Эгерде анықтағыштын А, И, Ж элементи турган кесилиштеги сапча менен мамычанын номерлеринин суммасы жүк болсо, анда плюс белгиси болот. Ал эми так болсо, минус белгиси болот. Силерге көрүнүп тургандай, А11 алгебралык толуктагычынын белгиси плюс, А122 минус, А13 плюс, А21 минус, А22 плюс, А23 минус белгиси менен алынып атат. Себеби А31дики 3-кө 1-ди кошсоңор 4 болот дагы плюс белгиси менен алат. 3-кө 2-ни кошсоңор 5 болот дагы ал минус белгиси менен алынат. Мына ошентип балдар. Тескери матрицаны таптык. Аны M'дин минус 1-чи даражасы деп белгилейбиз. Эми ушул тескери матрицаны бош мүчөлөргө көбөйтөбүз. Мында 48 плюс 66 плюс 66, минус 72 плюс 121 плюс 11, минус 172 плюс 11 минус 121 деген жыйынтыкты эсептеп, 180, 60, 60 деген мамычага ээ болобуз. Бул мамычаны анықтагычка бөлсөк, берилген системанын төмөнкү чыгарышына ээ болобуз. X барабар 3, Y барабар 1, Z барабар 1. Мына бул өзгөрмөлөрдүн маанилери берилген системанын чыгарылышы болуп эсептелет. Экинчи, теңдемелер системасын Крамердин эрежеси менен чыгарабыз. Мында биринчи, берилген теңдемелердин системасынын негизги матрицасынын анықтагычын эсептейбиз. Экинчи, белгисиздин коэффициенттеринен турган мамычаны бош мүчөлөрү менен алмаштырып, келип чыккан анықтагычты эсептейбиз. Үчүнчү, X барабар делта X бөлүнгөн делта, Y барабар делта Y бөлүнгөн делта, Z барабар делта Z бөлүнгөн делта формуласын пайдаланып, системанын чыгарылышынын жообун жазып алабыз. Айтылгандарды мисал менен бышыктайлы. Төмөнкүдөй теңдемелер системасы берилсин. Бул системанын анықтагычтарын да Сариустун эрежеси менен эсептейбиз. Мында делта барабар минус 16. Демек, анықтагыч нөлгө барабар эмес. Демек, теңдемелер системасы чыгарылышка ээ болот. Эми делта X эсептейбиз. Мында X белгисиздин коэффициенттеринен турган мамычаны бош мүчөлөр менен алмаштыргандан келип чыккан анықтагыч болот. Демек, делта X'тин мааниси минус 32. Бул маанилерди формулага койсок, делта X'тин мааниси минус 32, делтанын мааниси минус 16. Демек, X'тин мааниси 2-ге барабар. Делта Y эсептөөдө дагы Y-тин белгисиздин коэффициенттеринен турган мамычаны бош мүчөлөр менен алмаштыргандан келип чыккан анықтагыч. Бул анықтагычтарда Сариустун эрежеси менен эсептеп, демек делта Y-тин мааниси балдар 48-ге барабар экен. Берилген формулага коюп, Y-тин маанисин табабыз. Үчүнчү, делта Z эсептейбиз. Мында дагы Z белгисиздин коэффициенттеринен турган мамычаны бош мүчөлөр менен алмаштыргандан чыккан анықтагычты эсептейбиз. Демек, делта Z-тин мааниси минус 16. Z барабар делта Z бөлүнгөн делта. Делта Z-тин мааниси минус 16, делтанын мааниси минус 16 барабар 1. Ошентип, бул теңдемелер системасынын чыгарылышы
x барабар 2, y барабар -3, z барабар 1 деген чыгарылышка ээ болду. Үчүнчү, сызыктуу теңдемелер системасын Гаусс'тун методу менен чыгарабыз. Ал үчүн биринчи, системанын белгисиздеринин коэффициенттеринен жана тик сызыктан кийин бош мүчөлөрдөн турган кеңейтилген матрицаны жазып алабыз. Экинчи жолчонун биринчи элементин нөлгө айландырабыз. Андан кийин үчүнчү жолчонун биринчи жана экинчи элементтерин нөлгө айландырабыз. Төртүнчү, удаалаш ордуна коюп отуруп, үч бурчтуу системадан белгисиздерди табабыз. Мына эми балдар, ушул көрсөтүлгөн тартип боюнча Гаусс'тун методу менен чыгарууну мисал менен бышыктайлы. Мисалы төмөнкүдөй теңдемелер системасы берилсин. Бул теңдемелер системасынын кеңейтилген матрицасын түзөбүз. Бул жерде негизги максат негизги диагоналдын алдында турган 3 элементти нөлгө айландыруу. Биринчи жолчонун элементтери -2 көбөйтүп, экинчи жолчого кошомун. Анда экинчи жолчонун элементтери 0, -3, -2, 2 болот. Эми ушул эле биринчи жолчону -4 көбөйтүп, үчүнчү жолчого кошомун. Негизги максат үчүнчү жолчонун биринчи элементин нөлгө айландыруу. Демек, -4кө 4'tү коссок 0, -4кө 1'ди коссок -3, -8ге 4'tү коссок -4. Мынакей балдар, экинчи жолчонун биринчи элементи, үчүнчү жолчонун биринчи элементи нөлгө айланды. Эми үчүнчү жолчонун экинчи элементин нөлгө айландырабыз. Ал үчүн экинчи жолчодон үчүнчү жолчону кемитебиз. Анда төмөндөгүдөй үч бурчтуу кеңейтилген матрицаны алабыз. Бул үч бурчтуу кеңейтилген матрицаны пайдаланып, үч бурчтуу теңдемелер системасын түзүп алабыз. Демек, төмөндөн жогору карай чыгарабыз. 2z барабар -4. Бул жерден z'ти тапсак, z барабар -2. -2-ни теңдемелер системасындагы экинчи теңдемедеги y-тин ордуна коюп, z-тин ордуна коюп, y-ти таап алабыз. Мында y-тин мааниси 2-ге барабар болот. Эми теңдемелер системасындагы биринчи теңдемеге z-тин жана y-тин маанисин коюп, x-тин маанисин таап алабыз. Мына балдар, ошентип Гаусс'тун методу менен чыгарып, теңдемелер системасынын чыгарылышын таптык. X барабар 1, y барабар 2, z барабар 2. Мына бул системанын чыгарылыштары болуп эсептелет. Демек, балдар, биз силер менен бүгүн сызыктуу теңдемелер системасын чыгарууну үйрөндүк. Сабагыбызды жыйынтыктоодо, демек, сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу методдору менен таанышып, аларды чыгарууну үйрөндүк. Бул ыкмалардын ичинен эгер системанын аныктагычы нөлгө бараар эмес болсо, анда система белгилешкен система болот да, Крамердин эрежеси же тескери матрица ыкмасы менен чыгаруу ыңгайлуу болот. 2 жана 3 теңдемеден турган системаларды аныктагычтардын жардамы менен, башкача айтканда, Крамердин эрежеси менен чыгаруу ыңгайлуу. Ал эми теңдемелердин саны 3төн көп болгон учурда Гаусс'тун методун колдонобуз. Мына балдар, бүгүн биз сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу жолдору менен тааныштык. Үйгө тапшырма 3-4, 3-5, 3-10, 3-11, 3-16 жана 3-17 көнүгүүлөрүн ошол методдорду пайдаланып иштеп келесиңер. Саламатта алгыла.